Салам достор, сөзүмдү сразу эле кайттан баштайын. Жанагындай видео болот, азыр эркекче айтты, чындыкты айтты, до конца көргүлө ыйлайсыңар болот. Сразу эле кайттан баштап кетейин деп чечтим. Мен азыркы маалда Бишкектин санэпидемнадзору болгонго даярмын. Жана Бишкектин санэпидемнадзору болгум келет. Азыр сразу эле хейтерлерге айтып кетер жерим, көп убакыт мага кереги жок. Кресло талашып жүрүптүр деген сөздөр мага кереги жок. 3 ай мага санэпидемнадзордо оңдогонго жетет. Азыр ошол башында хайптан баштайын дедим. Жана 3 ай санэпидемнадзор болгон мага жетет. Бишкектики. Жана мен ал креслого карма албайм. Азыр билбейм санэпидемнадзордун главный ким экенин билбейм. Ошол бойдон 3 ай ошол зарплатасын ала берсин. Мен жалгыз гана сураган нерсем бул мага 3 айга санэпидемнадзордун Бишкектин санэпидемнадзорун бергиле. Себебин айтып кетем. Азыр шашпай себебин айтып берем. 2018-жылдан бери Нисахар долбоору иштейт. 2018-жылга чейин санэпидемнадзор деген структура болгон. Булар 94-жылы, 93-жылы эле түзүлгөн структура да. 2018-жылы мен Нисахар долбоорун баштаганда магазиндерге киргенде мен оозум ачылып калган. Анткени бул надзор бир да жолу иштеген эмес окшойт да, менимчечи. Анткени биз биринчи эле съемкага Beta Stories дүкөнүнө киргенбиз. Ал жерде Beta Stories дүкөнүндө сатып алуучулар эмес, менеджерлер дата изготовления чыгарылган мөөнөтү деген эмне экенин билчү эмес. Аннотация деген эмне экенин билчү эмес. Жана көп деген ошондой сыяктуу нормалардын баары бузулуп турчу да. Данная продукция просрочена. Это тоже продавать уже нельзя, здесь упаковка везде нарушена. Элестетип атасыңар, 20 жылдан ашык ушул орган бар болгон. Бирок ошого карабастан 2018-жылы мен Нисахар долбоорун баштаганда бул нерселер магазинде жок болчу. Бул кандай? Булар эмне иш кылып жүрдү буга чейин? Эмне себептен ушундай элементарный нерселер, боло турган нерселер кылынган эмес буга чейин? Эмне себептен Кыргызстанда Нисахар деген долбоор болуш керек, жана ошол силер санэпидемнадзор кыла турган жумушуңарды кылып жүрүш керек. Мен бул видеону жазып аткан себебим, анткени мен дагы азыр силерге угузам, бул видео кичине узакыраак болуп калышы мүмкүн. Силерге көп нерселерди угузам, көп нерселерди көрсөтөм буюрса. Негизги эле менин нерсем, мен талабым ошол немени санэпидемнадзорго, мени 3 айга санэпидемнадзор, Бишкектин санэпидемнадзору кылып бергиле. Ошол. Зарплатаңардын кереги жок. 3 айдан ашып отурайын деген оюм жок. Мен ошол 3 айда санэпидемнадзорду оңдосо болот экенин ишенем. Саламатсыздарбы? Эмне кылып атасыз? Эмне кылып атасыз? Эмне иш кылып атасыз здесь? Вот в таком виде вам делать картошку фри. Мен бул видео тартып аткан себебим ушул санэпидемнадзорго кайрылуум эмне себептен дегенде, анткени силер уялбайт экенсиңер да. Чын ушуга чейин 2 жылдан бери жүрөт, Нисахар долбоору бар, силердин жумушуңар кылып жүрөт. Силер болсо кылган баягы отношенияңар, кылган мамилеңер өзгөрүүлөр жок. 2 жылдан бери Нисахар долбоору иштеп атат, бир өзгөрүүн көргөн жокмун. Мисалы ошол эле импас магазине мурунку тарткан 2018 тартсам керек эле, бул импас магазинде дагы чипсы 2 жыл срок өтүп кеткен чипсыны сатып отуп, мен келип съемка кылып бүт баарын көрсөтүп бергенден кийин ошол чипсыга датасын башкасын чаптап туруп, кайра эртеси күнү сатып баштаган. Бул эмне себептен? Анткени алар силерден коркпойт. Силер ким неме главныйыңар ким силердин эч ким билбейт. Санэпидемнадзор каякта экенин эч ким билбейт. Сурап көргүлөчү. Бүт обращениялардын баары мага Нисахар долбоорунда келип турат. Бияктан отравление болдук, тияктан алдап кетти, бияктан мындай болду, тигиндей болду, могу жерде антисанитария болуп атат деп. Силер барсыңарбы? Силер иштейсиңерби? Же ушинтип жашынып жүрө бересиңерби? Мына сурап көргүлө, көчөгө чыгып эле сурап көргүлө. Санэпидемнадзорду билеби же Нисахар долбоорун билеби? Эмне себептен? Бул силердин жумушуңар да. Анан мен ушу жаным кейген себеби ушул болду. Эмне себептен мен дагы айтып атам, 3 айга бергиле, мен иштеп берем деп. Анткени мен элдерден тил угуп атам силер үчүнчү. Мен тарткан элдер, мени сен надзорный орган эмессиң, сен деген карающий орган эмессиң деп кайра мага өздөрү бирөөлөрдү алдап сатып, бирөөлөрдү отравление кылып, кайра мага чыгып атышат да. Ошондойлордун бирөөсүн угузуп кетем азыр мен силерге. Бул деген бир кыз косметика алып
анан косметикадан ожог алган да, отравление болгон. Анан мага чыкты. Ушундай болду депчи. Ошол кызды баягы коргогону баргандан кийин ушул магазиндин хозяйкасынан уккан сөздөр. Бул магазинде деген аннотациясы жок, сертификат соответствиясы жок. Да дегиле сатылат, Кыргызстанда сатылса болбой турган нерсе сатылып атат да. Эмнеге көз өмүргө албайсыңар? Мына азыр ошол съемкалар бүткөндөн кийинки нерселерди силерге угузуп кетейин, чтоб силер билгиле да. Эмне жөнүндө сөз болуп атканын. Мына ошол магазин тартып кеткен, тиги кыздын баягы укугун коргогон менчи. Андан кийинки сөздөр мага WhatsAppка жиберген ошол магазиндин ээсинен. Добрый вечер. Я вам это говорила, да, чтобы вы не приходили. Да, я не отрицаю, что я говорю, вы выскочка, да, на каком основании вы заходите, я могу и похлеще сказать. Потому что это мой объект, торговый объект, ясно вам? Я вас предупреждала, не приходить на законном основании. Вы частный журналист, не карательный орган, не судебный орган. Вы мою дочку, так сказать, подвергли шоковое состояние, на вас я буду жаловаться. Вот, заявление буду писать и буду жаловаться. Вы все будете возмещать, ясно вам? Давайте, вы свое дело делаете, там, журналистское, так сказать, а я свое дело буду на законном основании, ясно вам? Это я мама Осели, которую вы подвергли шок и необоснованно пришли и начали воспроизводить съемки. Везде фиксируется, запомните это. Она, кажется, так испугалась, все это по видео фиксируется, сфиксировалось, то есть испугалась, просила вас там типа не выставлять. Сейчас никого ничем не удивишь, мои голосовые можете отправлять куда угодно, как хотите меня рекламируйте. Что посмотрим на ваши, так сказать, действия. И дальше будем поступать на законном основании. Вы будете возмещать моральный ущерб, причиненный моей дочке, ее здоровью, ее психическому состоянию. Не хвастайтесь, что вы такие. Мына ушундай аудио сообщенияларды мен ар бир съемкадан кийин алам. Негизинен бул эжеке туура айтып атат. Мен карательный орган эмесмин, мен надзорный орган эмесмин. И жана мен силер кыла турган жумушту кылып жүрөм. Анткени бул жумушту бирөө кылыш керек, анткени элдерге бирөө жардам бериш керек. Силер алдыңкы кабинеттериңерде жасынып отурганда бул жумушту эч ким кылбайт. Бул эжеке мага азыр жаман сөздөрдү айтып атат. Бирок бул история мындай болгон. Тигил кыз косметиканы сатып алгандан кийин жана айтып косметика менен колдонгондон кийин жана айтып шишип, скорый чакырып, мамасы менен скорыйга барып больницага түшкөн да. Ошол кыздын ошол малда өткөн, ошол малда өзүнүн чувствосын, анын мамасынын чувствосын эч ким бул Кыргызстанда ойлонбойт. Жеке өзүнүн бизнесин ойлонот. Жана силердей болуп, жеке бир жерде жашынып жүргүлөрү келет да. Дагы бир мисал алып кетейин силердин иштебегениңердин. 30 жылдан кийин эмес, Нисахар чыккандан 2 жылдан кийин да иштебей атканыңарды, ушул 2 жыл бою Нисахар иштеп атат, силер иштебей атасыңар. Дагы бир маселе алып кетейин. Жакында эле тиги Эльвира Сурабалдиева менен Айжан Чыныбаева Instagram жана Twitterде опрос кылып атышат. Садиктерди ачалыбы, мектептерди ачалыбы деп. Ошону айта турган орган силерсиңер. Садиктерди ачыш керекпи, мектептерди ачыш керекпи? Муну ата эне каяктан билсин? Жоксо жөнөкөй гражданин каяктан билсин? Силер статистика чыгарып, силер ачышыңар керек да ошол кишилерге. Килеген министрлер, мэрия сурап атат, элдерден сурап атат. Айла жоктон. Ачалуу, ачпайлы коелуу деп. Силердин жумушуңар ошол. Силер статистиканы алып чыгып, силер ачышыңар керек. Ачыш керекпи же ачпаш керекпи деп. Логика жок силердин жумушуңардачы, логика жок. Неге кинотеатрлар жабык? Кинотеатрды ачып коюш, рыноктарды ачканга караганда, базарларды ачканга караганда оңой. Кинотеатрларга барып сүйлөсөңөр, креслоларды алып койгула десеңер, алып коет. Момче кресло калтырып койгула десеңер. А жанакы силер кафе, ресторандарды, барларды жабып, аңарды эле жөн эле нерсе ал. Алар ишинен култанып алатат да, анар жагында иштеп атат. Неге? Анткени надзор жок силерден. Силер кылбайсыңар ал надзорду. Ошол себептен алар иштеп атат. Ал дагы бизнес, ал дагы иштеш керек. Силер ошол условияны бизнес менен элдердин ортосунда пандемия маалында бизнести кандай кылыш керек экен условияларын силер түзүп беришиңер керек.
Авось иштейсиңер, амос болот, а может болбойт деп иштейсиңер да. Силердин иштегениңерге мен нааразымын. Мен силердин жумушуңарды кылып жүрөм. Ошол себептен мен айтып атам, мага 3 ай бергиле. 3 айдын ичинде мен ошол силердин жумушуңарды оңдоп берем. Санэпидемнадзор кандай иштеш керек экенин көрөсүңөр. А көрбөй жүрөсүңөр. Мына Мисахар долбоорунун ар бир немесин ачкыла. Ар бир видеосун ачкыла. Эгер өзүңөр билбейсиңер кантип иштеш керек экен. Ар бир видеодо көрсөтүп турат кантип иштеш керек экен. Жана башка да надзорный органдарга айтып кетерим. Экотехинспекция жана ушул сыяктуу надзорный органдарга айтып кетерим. Иштегиле. Какшап кыйкырып жүрүп, эмне газовый баллондор жарылат. Бир нерсе кылбы ушу газовый баллондор менен деп какшап артыңардан чуркап жүрдүм. 2 газовый баллон жарылды Фастфудта. 2 кичинекей бала, бир кыз, бир бала өтүп кетти. Иштейсиңерби силер? Силер бир нерсе кыласыңарбы? Силер мындай элдердин укугун коргоп, элдер үчүн бир нерсе кылып иштеп бересиңерби же ушунтой эле кабинеттериңерде жашынып отура бересиңерби? 3 ай. 3 ай бергиле. Дагы бир жолу айтып кетейин. 3 ай мен бирөөнүн креслосын талашып аткан жокмун, креслоңардын кереги жок, зарплатаңардын кереги жок. 3 ай иштеп берем, 3 айдан кийин кетем. Рахмат.